Кытай Эл Республикасынын жарандары Гау Жинвей жана Чен Мао үчүн кыргыз жергесине инвестор катары келишип, алдоо жолу менен ишенче ишкерлердин мүлктөрүн тартып алгандыгы Голливуд киносуна жарай турган сценарий десек ашыкча болбойт. Эң алды менен чет элдик жарандар Юстиция министрлигинен Синхуа аттуу компаниясын каттоодон өткөрүшөт. Юристтердин айтуусу боюнча бул алардын Кыргызстандагы жалгыз мыйзамдуу иши болгон. Анткени андан кийин ал аркылуу ири мүлктөрдү тартып алуу махинацияларын баштаган. Бул багытта 3 эпизоддун бет ачылганы Кыргызстандагы сот реформасы боюнча өткөн тегерек столдо айтылды. Эң алды менен алар 2012-жылы өлкөнүн түштүгүндөгү Алтын кен ишканасы Баткен Майнинг компаниясына кол салышат. Анын 90% ишкер Канманга, ал эми 10% мамлекетке тиешелүү болгон. Ал жерге Кытай жарандары $30 миллион инвестиция салабыз дешип, өздөрүнүн Синхуа компаниясы аркылуу келишим түзөт. Бирок кийин алдоо жолу менен ишкананы толугу менен Чен Мао үчүн өзүнө өткөрүп алган. Ошо Синхуанын атынан Баткен Майнинг менен ошондой келишим түзүлөт $30 миллион. Анан кийин Каныман 90%га ээ болчу да ошо Баткен Майнинг компанияда. Ал орусчаны билбейт. Ага дагы бир келишим алып келет. Мынакей жанакы инвестициялык келишимди аткарыш үчүн могу 80%ды сен бизге өткөрүп берип аткан боюнча могул эмеге кол кой деп туруп кол койдуруп алат. Кийин билинип атат, жанакы 80% Синхуа компаниясына өтпөй эле Чен Маочундун өзүнө өтүп калат. Себеби келишимди кийинки келишимди ошондой түзүп коюшкан. Ошентип 2013-жылдан бери жүргөн соттук процесстерден кийин алардын калпы чыгат. Ал эми сот инвестор катары макулдашылган ири каражатты ишке салбагандыгы үчүн эки тараптуу келишимди жокко чыгарат. 13-жылдан бери сот процесстери жүрүп отурат. Качан ошол Чен Маочундун калпы чыгып калганда, Чен Маочун алар сотко кайрылат. Мейли ошол эмени 80%ды мага эмес Синхуага өтсүн, мейли ошол келишимди чын деп ошо чечип бергиле деп сотко кайрылган. Сот болсо ал жерде $30 миллион киргиш керек эле да келишим боюнча. Алар аны жасаган жок. Ошон үчүн сот ал чечимди жокко чыгарган. Ушул 16-жылы атайын мамлекеттик комиссия барып текшерди ал жердечи. Анан дело номерди жазып атпайбы, Кытай инвесторлору ошол месторожденияга $10 миллион сарптады депчи. Мамлекеттик комиссия барды, курамында Госэкотехинспекция, Госгеологагентство, Баткен областтык администрациясынан, райондук Кадамжай менен Баткен райондордун администрациясынан, жергиликтүү калк менен бар, бүт баарын текшерип көрүштү. Бир да иш аткарылган эмес. Андан кийин жалган ишкерлер муну менен тынып калбастан Канмандын өзүн ири карыз алып бербей койду деген арыз жазышып, түрмөнүн түбүнө тыгууга аракет кылышкан. Анан ошол Канмандын айтканы боюнча ал Кытайдан эжеси келип ошол СИЗО, биринчи СИЗОдо отурган, ошо сот териштирүүлөр бүткөнчө. Ошол жерге Кытайдан өзүнүн эжеси келип киргенде, ошо эжесине мындай суук кабарды да айтканда, биякта менин камерамдын эшиги ачык, кылмышкерлер ачыктан ачык кирип, сага заказ түштү, сени жок кылышка кызыктар адамдар бар экен. Анан эмне кылабыз деп. Анан кийин Каныман алар менен ошо ири суммадагы акча берип, өзүн аман сактап калган да. Себеби ошол акча менен аларга берген акчадан да көбүрөөк акча беришке туура келди, аны тийбей ошо тирүү калтырыш үчүн. Анан кийин ошол Канымандын сөзү айтканы боюнча ошол заказдагы жана Каримбеков аркылуу келген деп айтат да. Бул иште узакка созулган соттук процесстерден кийин жалган экендиги аныкталган. Болгондо дагы карызга акча берип туруп, анан кийин заявление жазып, бизден карызга акча алып туруп, ошону бербей атат деп туруп, мошенник кылып туруп, башка иш менен аны 7 жылга эркинен ажыратып салат. Только жогорку сотко жеткенде гана бул карыз алып, карыз берген бул кылмыш эмес экендиги, анан тем более эмени
арызды жанакы укук коргоо органдарына арызды Баткен Майнинг компаниянын директору кылып Чен Маучун Гаужинвейди коюп койгон да. Ошол Гаужинвей арыз жазып атат. Анан жогорку сотко барганда гана билинип атат да, Гаужинвей ал жерде эч кандай жабырланган адам болушу мүмкүн эмес. Канемань карызды Синхуадан алып атат. Распискалары турат. Соттон Канемань айтып атат. Мен деген сураса эле кайра ал карызын берем. Эч кандай сурашкан жок десе болбой, аны мошенник деп туруп 7 жылга соттоп аларга иши кылып эле аны түрмөгө киргизип салыш керек болчу да. Кытайлык инвесторлордун жолсунсуз жоруктары муну менен бүтпөйт. Алар ишкер Рустам Воиновдон БЛС курулуш компаниясына келишет. Бул жерге да алар эри инвестиция салабыз дешип ишенимге киришет. Бирок документтерди жасоо менен Воиновдун ишканасы мүлкүн 3 жер участкасын курулуп бүтө элек көп кабаттуу үйдөн турган активтеринин 81% алардын котормочусу болуп жүргөн Каримбековго катталып калат. Мында да узакка созулган сот иштери негизги документке Воиновдун кол тамгасын жасашкандыгын аныктаган. Таң калыштуусу ошол жасалма документте Каримбековдун колу турат. Котормочу катары колу турат. Анан кийин ошол компанияны дагы кайра каттоодон өткөрүп туруп, ошол эле Каримбеков 81%га ээ болуп калып атат ошол компаниянын. Анан өзүнөн өзү суроо туулат. Кайсы жасаган иштери же кандайча котормочу ошондой мүлкү бир нече миллион долларга бааланган компаниянын 81% ошол котормочуга келип калды деген. Мындан тышкары Кытай жарандарынын БЛС курулуш компаниясына бир нече миллион доллар инвестиция салабыз деген убадалары бул жерде да мурдагыдай эле куру сөз боюнча калган. Баса белгилей кетчү жагдай Абдысат Каримбеков башында жөн гана котормочу болуп жүрсө, кийин алдамчылык жолу менен тартып алган мүлктөрдө партнер катары чыга келген. Абдисаид Каримбеков деген ошо мурда Канемань деген Кытай жараны ошо Баткен Майнингде эме болчу да, кожоюн болчу. Ошонун котормочусу болчу. Анан ал котормочу кийин Чен Маучун тарапка өтөт дагы, алып келип ошо Канеманьды эң жакшы билет, ал аябай ишенчек, мындай эме адам болчу да. Анысын билет. Анан кийин Баткен Майнингдеги положенияны билет. Ошон үчүн жана Чен Маучундарды алып келип туруп, анан кийин жанагынтип алдап туруп 80%-ын алып коюп атат. Анан кийин ошо бүт ошо документтерди карап көрсөк, бул Чен Маучун менен Гаужинвейдин кадимки партнеру катары көрүнүп атат. Анын орду. Анан демек ошол Кытай инвесторлору Кыргызстандагы иштерин баарын ошо Каримбеков аркылуу жүргүзсө керек. На сегодняшний день получается так, что во всех этих вопросах, во всех этих делах... Бүгүнкү күндө бардык жагдай жана иштер боюнча котормочунун аты аталууда. Эмне себептен мындай болуп жатат? Эмнеге ага асман чапчыган бааларды камтыган үлүштөрү жазылып калууда? Муну жакшылап иликтеш керек. Жалган инвесторлор андан кийин Бишкектеги Синхуа ресторанына барышат. Бул жерде да мурдагыдай эле алдоо операциясын өтүшөт. Ал тургай кандайдыр бир кагаздарга да кол коюшуп, рейдерлик механизм сааттай бат иштеп, ресторанга толук ээлик кылуу аракеттерин көрүшөт. Муну дагы ошо Чен Маучун менчигине алып койгондо алдап. Ошол эле схема менен мурунку кожоюнуна мынакей биз чоң акча бөлүп, бул жерди гүлдөтөбүз, жыргатабыз, чогуу иштейбиз деп лабыга чаап туруп, жанакы ресторанды өзүнүн менчигине жаздырып алат. Сатып алган болуп. Бирок акча төлөнгөн эмес. Соттук териштирүүлөрдө кытайлык инвесторлор ресторанды реконструкциялоого ири каражат сарпташкандыктарын айтып ыйлакташат. Бирок иликтөөлөрдө эмне жумушка канча каражат кетиришкендиктерин далилдеп бере алышкан эмес. Действует одна и та же схема. Бардык жерде бир эле схема иштеп жатат. Инвестиция салабыз деп акысыз мүлктөрдү жаздырып алуулар. Анан дагы биз таза инвесторлорбуз, таза сатып алганбыз деп жатышканычы. Ошентип Чен Маучун жана Гаужинвейдин Кыргызстандын экономикасына инвестиция салган бир дагы далили жок. Азыр алар өлкөдөн чыгып кетишкен. Бирок ага карабастан утулган сот процесстерин кайра жандандыруу аракеттерин көрүшүп, калыс чечим чыгарган сотторду маалымат каражаттары аркылуу каралоого түшкөн. Ал тургай 7 апрель окуясынын катышуучуларын алдап, митингге чыгарышкан юристтер белгилешүүдө.
Айкөл Ала тоонун мүчөлөрү эмне жөнүндө сот болуп атканын билбей эле келип туруп кетсин, булар туура эмес чечим чыгарып атат дейт. Ал жерде чечимдер апрель окуясына эч кандай тиешеси жок. Привлекая общественность, создавая резонанс, тем самым отводя... Коомчулуктун көңүлүн бурдуруу менен резонанс жаратууга аракет кылышып, жасаган кылмыштарын жашырууга алаксытып жатышат. Мындай үчүн аларды мыйзам алдында жоопко тартуу керек. В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Чет элдик эки жаран ушунча убакыт өздөрүнүн кара өзгө иштерин жасашы үчүн аларды колдоп турган таасирдүү жана кызматтагы адамдар болгондугун тараптар айтышат. Министерство юстиции, мисалы үчүн, алардын ошо Чен Маучун, Гаужинвей тараптан арыз түшсө, 12 жылдан бери ушул 16 жылга чейин Жылдыз Мамбеталиева башында замминистр юстиция болуп, кийин министр юстиция болуп, ошол убакта алардан түшкөн эмелер, арыздар шак эле каралып чечилип калат. Сот аркылуу жылдап соттошуп жүрүп, укуктарын калыбына келтирген адамдар барып, мынакей биз укук ээсибиз, мынакей соттун чечими күчүнө кирди деп киргенде дагы ар кайсы шылтоо менен ошол чечилбейт да, чойлуп эле келаткан. Баткен майнинг боюнча 18 жолу кайрылып, ошонун убагында кайрылып, такыр ошо мурунку ээлердин укуктарын регистрация кыла албай жүрүп, анан 16 жылы гана ошол базага өзгөртүүлөр киргизилди мурунку кожоюндар ордуна. Идет чувство какой-то на сегодняшний день безнаказанности и наоборот от обратного. Бүгүнкү күндө аларда жазага тартылбагандык сезими пайда болду. Ал эми тескерисинче бардык эпизоддор боюнча өз укуктарын коргоп калалы дегендерге кысымдар көрсөтүлүп, кылмыш ишин ачуу аракеттери жүрүүдө. Анткени алар өздөрүнүн жеке мүлктөрүн унутуп, бардыгын карматып кое бериш үчүн негиз түзүшүүдө. Ал эми алдамчы инвесторлорго туш болгон ишкерлер өлкөдөгү сот адилеттүүлүгүнө ишеним артуу менен аларды жоопко тарттыруу аракеттерин көрө тургандыктарын билдиришүүдө.